Достор, келгиле JavaScript программалоо тилинин кандай түрдө иштей тургандыгын жакшыраак түшүнүш үчүн чыныгы жашоодогу кайсы бир аналогияны келтирип өтөлүк. Азыр экранда биз өткөн сабакта кылып өткөн процессти көрүп турасыздар. Биз программалоочу катары JavaScript тилинде кайсы бир инструкцияларды ушул жерде жазган болчук, ушундай кодду. Анан биз аны JavaScript'тин интерпретатору болгон, же болбосо интерпретатор орнотулган Chrome браузерине инструкция катары берген болчук. Анан ал биздин инструкцияларды алып, бизге керектүү болгон уйгуну сонун экен деген текстти экранга чыгарып бергенин байкаган болчук. Эми ушул болуп жаткан процессти достор, биз чыныгы жашоодогу төмөнкү процесске, ошо болуп турган окуяга салыштырсак болот. Элестетиңиз, маи кызматкери жолдо күзөт кылып отурат дейлик. Анан бир убакта эле машинесин өтө катуу айдаган жаш бала аябай безбөлүп өтүп кетти да. Анан маи кызматкери ал жаш баланын артынан кубалай түшүп машинеси менен жанагы громкоговоритель ошо менен айтып атат: "Унаанын тезинен токтотулушун талап кылабыз" деп. Анан бул жаш баланын уяты дагы бар экен. Ал маи кызматкеринин мыйзамдуу талабына жооп берип, машинесин токтотту. Бул жерде достор биз кандай процессти байкадык? Маи кызматкери кыргыз тилинде кайсы бир сүйлөмдөрдү курап, аны менен үн чыгарып сүйлөп, жанагы машина айдап бараткан жаш балага инструкция берип атат, же болбосо буйрук берип атат. Анан ал жаш бала ошол буйрукту түшүндү дагы, аны аткарып, жолдун четине барып токтоп берди. Башкача айтканда, биз ушул JavaScript'те жазган программалоонун процессин жана чыныгы жашоодо болуп жаткан адамдардын арасындагы баарлашууну окшоштурсак болот экен. Башкача айтканда, программалоочу JavaScript тилинин жардамы менен инструкциялар жазып, аны браузерге буйрук катары берди, браузер аны аткарды. Же болбосо маи кызматкери ошол балага ошо катуу машина айдап бараткан балага унааны тезинен токтотулушун талап кылабыз деп кыргыз тилиндеги кайсы бир сөздөрдү улап, ага инструкция берди. Башкача айтканда, инструкцияны аныктаган бирөө бар экен, инструкциянын өзү бар экен, жана инструкцияны аткарган бирөө бар экен да. Программалоо тилдеринде жеке эле JavaScript'те эмес, бардык программалоо тилинде иштөө принципи ошондой болот достор. Башкача айтканда, биз программалоо тилинде кайсы бир инструкцияларды компьютер менен же болбосо кайсы бир интерпретатор менен баарлашууга колдонот экенбиз. Анан достор, биз мунун баардыгын карап өткөндөн кийин биз төмөндөгүдөй натыйжага же жыйынтыкка, корутундуга келсек болот. Биз билебиз достор, бир гана дүйнө жүзүндө азыркы учурда бир нече программалоо тилдери бар. Алардын бири JavaScript. Жана биз ушул тилдерди карап жатканда, аларды мындай адамдар сүйлөгөн тилге аналогия кылып келтирсек болот экен. Мисалы, ар бир тилди үйрөнүп жатканда, сиздер билесиздер, алардын алдын ала кайсы бир аныкталган эрежелери бар. Биз ошол эрежелерге баш ийип, ошол тилде сүйлөмдөрдү курап, бири-бирибиз менен баарлашабыз. Мисалы, кыргыз тилин алып карай турган болсок, биз билебиз, кыргыз тилинин грамматикасы, лексикасы, фонетикасы дагы башка көптөгөн эрежелери бар. Анан биз тилди колдонуп, кыргыз тилин колдонуп, вербалдык түрдө мисалы баарлашууну кылсак, же болбосо кайсы бир тексттерди жазсак, биз билебиз, биз ал жакта сүйлөмдөрдү курайбыз. Башкача айтканда, биздин баарлашуубуз сүйлөмдөрдөн куралат экен. Сүйлөмдөр өз кезегинде жөнөкөй болушу мүмкүн экен, татаал болушу мүмкүн экен. Кыскасы, алардын ар кандай түрлөрү бар. Анан сүйлөмдөрдү майдалап алып келе турган болсок, достор, сүйлөмдөр мындайча айтканда сөздөрдөн куралат экен. Сөздөрдүн болсо сүйлөмдүн ичиндеги өздөрүнүн ролдору бар экен. Мисалы, этиш, затоточ, ушул сыяктуу нерселер болуп, мындай кайсы бир эреже болуп, ошол эреже боюнча биз бардыгын мындайча айтканда, орусча айтканда полкага салып, иреттештирип көрсөк болот экен. Программалоо тилинде дагы ушундай достор. Ар бир программалоо тилинин өзүнүн алдын ала аныкталган эрежелери бар. Башкача айтканда, грамматикасы, лексикасы. Анан биз ошолорду колдонуп, компьютерге кайсы бир инструкцияны бериш үчүн, ошол компьютер менен байланышыш үчүн, аны менен баарлашыш үчүн биз инструкцияларды компьютерге жазып берет экенбиз. Инструкциялар болсо ошол, мисалы, сүйлөмгө окшоштурсаңыздар болот, кыргыз тилиндеги сүйлөмдөргө. Башкача айтканда, JavaScript тилиндеги сүйлөм бул инструкция да. Анан инструкция өз кезегинде дагы башка майда бөлчөлөрдөн турат. Булар ошол ар кандай жарыялар, билдирүүлөр, же болбосо функциялар, же болбосо кайсы бир объектилер. Кыскасы достор, биз программалоо тилдери жана адамдар сүйлөгөн тилдердин ортосунда кайсы бир окшоштуктарды көрдүк.
Бул негизи ошол программалоо тилдеринин иштешин түшүнүш үчүн, ошол принципти түшүнүш үчүн бизге жардам бериш керек. Анан мен бул жакта программалоого тиешелүү болгон мисалы бул мисалда JavaScriptке тиешелүү болгон нерселерди атап өттүм. Кээ бир мисалы айтып жаткан сөздөр сиздер үчүн тааныш эмес достор. Биз эми буюрса курстун жүрүшүндө мунун бардыгын карап өтмөкчүбүз. Буюрса кийинки сабакта JavaScript код эмнеден турат экенин дагы бир аз деталдуураак карап өтөбүз.